Жыргалбек Бердибеков, урматтуу кыргызстандыктар, эс тутумубуз ушунчалык кыска болобу? Садыр Жапаров Кыргызстандын башына кандай кыйын мезгил келип турганда келди эле, тез эле унутуп калабызбы? 2016 жылга чейин Кытайга карызыбызды кантип төлөйбүз, жерлерибизди алат экен, шакек шукуктөрүбүздү ортого таштайлы деп калбадык беле? Келишимди өз убагында төлөй албасак, датка кемин түндүк-түштүк альтернатива жолун ТЭЦти Кытай тарап башкарууга алат деп бажырайып жазылып турат. Ушундай оор шарттагы келишимди түзүп, бизден кийин эмне болсо ошол болсун деп карызга акчаны алып, жарымын мойсоп кеткен Аша менен Сары баланы да тез эле унутуп калдык. 2020-жылы пандемия Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүн аңтарып түштү. Бардык өлкөлөрдө экономикалык кризис, тамак аштын жана башка товарлардын кымбатташы бүгүн да уланып келе жатат. Айрым өлкөлөр азыркыга чейин пандемиянын сазынан чыга албай келе жатышат. Жүрөккө көк талкандай тиген төңкөрүш, 3-жолу төңкөрүш болду. Адатта төңкөрүш болгон өлкөлөрдө бардык жактан 10-15 жыл артка кетерин дүйнөлүк тарых тастыктап койгон. Бюджеттин тартыштыгы. Садыр Жапаров мамлекетти 36 миллиард сом бюджеттик дефицит менен колуна алды. Чет өлкөлүк эксперттер Кыргызстан мамлекет катары бутуна туруп кетиши кыйын болуп калды деген баа бере башташты. Анан эмне болду? Тескерисинче 2 жылда бюджетти 2,5 эсеге көтөрүп койду. Эмгек акыларды айрым мекемелерге 300% жогорулатып берди. 150 миллиард сомго аскердик курал-жарактарды сатып алып, аскерлерибиздин төбөсүн көккө жеткирди. Алардын эмгек акысын 10 эсеге көтөрдү. Балдарды окутууга жарабайт деп, өзгөчө кырдаалдар министри тыюу салган мектептердин баарын жаңылап салды. Жаңы салынган бала бакчалардын санынан башыңа дашат. Канчалаган жолдор асфальтталып жатат. Аэропорттор салынып жатат. 4 самолет, 4 жаңы тик учак сатып алдык. Мурда самолет эмес, С тамгасын сатып алганга күчүбүз жетпейт эле. Министрликтердин баарына жапжаң техникалар сатып алынды. Тышкы карызыбыздын эң чоң көлөмүн жылына 500 миллион долларга жакын каражатын төлөп жатканыбызга карабай, жакыр үй бүлөлөргө 100 000 сомдон акча берип, жакырчылыктан чыгарып жатат. Ипотека менен кезекте тургандарга 10 000ге жакын батирлер курулуп жатат. Өзбекстан менен чек араны чечүүдө биздин пайдабызга чечти. Кемпир-абадтын 50% алып койду. Мурда плотинага 1 километр жакын жолой албайт элек. Адахан тажиктерге берип жиберген жерди кайралам деп аракет кылып атат. Тышкы саясатыбызды кыска аралыкта оңдоп койду. Баягы эле Ашанын бал петмейинен мурда казактарды, өзбектерди, түрктөрдү таарынтып койгонбуз. Өзүңөр билесиңер, кимисин кантип таарынтып алган. Кыскасы, Садыр Жапаров келген акыркы 3 жылда келечекке үмүт пайда болду. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол салына баштады. ГЭСтер салынып жатат. Мурда бир да ГЭС салынган эмес. Айта берсек, дагы толтура иштер жасалды жана жасалып жатат. Дагы эмне керек бизге туугандар?